көптөр мүмкүн билбестир, бул жерде органикалык айчылык департаментибиз областтык филиалынын кеңсесинде отурабыз. Бул жерде азыр башкармалык болуп калды. Мурун биолаборатория болчу, Кыргыз Агро Биоборбордун. Бул здание 82-жылдары салынып бүтүп, агропром түзүлүп, ошо агропромго берилген здание болчу. Андан кийин анан Скол областтык биолаборатория деп коюшту. Михаил Абрамович Ляков негиздеп лаборатория өндүрүштүк лаборатория түзүлгөн да. Ошондон кийин мен ошол жылда ошо жетекчи кызматта болчумун. Бул жерде менин коллегам чогуу отурат. Анан биз ушундай эле изилдөөлөр, ушундай иликтөөлөрдү жүргүзүп, сурамжылоолорду жүргүзүп отуруп, анан биоэкology федерацияда Санжар Мырза ошол иштеп жүргөн экен. Ошондо жолугуп, биз кантип ушул өндүрүштү өнүктүрүп, бир лабораторияны жакшы деңгээлге жеткизе алабыз. Анан ушул уникалдуу бир мамлекеттик союздан калган бир кеңсе, ушул имарат, ушуну бир жакшы бир ремонттон өткөзүп, бул жерде чоң проблемалар бар болчу, канализация, суу түтүктөрүн киргизүү, ошолорду туура колдонуу, жылытуу системалары, имараттын жанагы эмелери, тиги дубалдардын баары түшүп, шыйпырлары жанып, шамалда учуп, акыбалы зор эле да. Ошондо бизге ушул Санжар Мырза ушул көптөгөн эл аралык уюмдарга долбоорлорун иштеп жүргөн, бул ишке кайрылып, бул ишке келип, анан бул иштарды аябай көп аракеттенип, анан мамлекеттик мекеме болгондуктан көп эле уюмдар долбоорлоп мамлекеттик мекеменин келип жанагы акчасын салып долбоорду аныстай бербейт экен. Анан только мамлекеттик уюмдар эле мамлекеттик бюджеттен каржыланган уюмдар эле гана каржылай алат экен. Анан ошондо Корея эл аралык кызматташтык мамлекеттик уюму койка менен таап, бизге 1,2 миллион жанашпасам 800 ушунун негизинде долбоорду ушул жерге таап, ушул жерге каржылап, бул Санжар Мырзанын түздөн түз салымы. Биз ошондо отуруп сүйлөшүп, ушундай эле негизде сүйлөшкөнбүз да. Концепциясын кандай кылабыз, кантип биз дыйкандар менен бир нерсеге негиздешибиз керек деп, анан ушундай сурамжылоолорду ошол койка аркылуу, андан башка көп эле эл аралык мамлекеттерден келди, бизге жака башка жактан, Америкадан келди, Россиядан келди, Украинадан келди. Көп жерлерге эле бара берселик да, анан ошол койка келип, анан жүргүзүп, азыркыдай биз менен иштешкен чарбалар бар бекен, дыйкандар бар бекен, пилоттук бир чарбалар бар бекен деп көл тегерен кыдырганда, действительно биздин аз болсо да биз өндүрүшүбүз бар экен, лаборатория биолигин деген препаратты чыгарат экен, трикодермди кийинишке киргизген тамактардан бар эле. Ошолордон биз билебиз, тааныйбыз, колдонсок колдонууга биз муктажбыз, өндүрүштү көбөйтсөк болот деген мааниде негиздеп ушул долбоорду бизге тарткан. Мына бул Санжар Мырзанын түздөн түз эмгегинин жанагы натыйжасында ушул имарат толугу менен евро ремонттон өттү. Канализациянын баары анан суу түтүктөрү алмашылды, оборудованиялар келди. Биз деген жөнөкөй чайнек примитивный мына Ислам Мырза колдонгон сыяктуу бир нерселерди колдонуп иш кылышыбыз. Азыр буюрса жакшы заманбап оборудованияларда келип иш болуп атат да. Мына акыркы бирок баягы долбоор бүтүп ишке берер кезде биздин ушул эмгектерди, ушул жерде кылган эмгектерибизди баалап, мен башка кызматка ротация алып көтөрүп 2 жыл 3 жыл биз ошо Айыл чарба министрликтеги карантин санитария короо карантин башкармалыгынын областтык жетекчилигине ротация алып кеттим. Андан кийин иш дагы эле жакшы иликтүү, иш дагы жакшы тааныйбыз. Аны ушул сурамжылоо жөнөкөй эле деп ойлобоңуздар.
ушу азыр мынтип отурганы менен ойлонуп атат. Бул кантип айланып менин баштаган ушу деп азыр жакшы мүмкүнчүлүк президенттик администрациянын алдындагы бир чоң жана финансылык эме топ келген да, ошондон пайдаланып Санжар мырза, сиз мурунку баштаган ишиңиздин дагы пайдалуу, максаттуу жагын ушу көрүп атат экенбиз.